каршы эмдөө жасадык. Бирок аябай кыйынчылык менен жасадык. Себеби элдер баягы фейковый эмелердин баарын угуп алышып, абдан мындай оор болду да бизге жасашчы. Беседа жүргүзүш керек болду. Ар бирөөнө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошо көпчүлүгү баягы кийин ошол жанагы информациялар азайды. Баягы телефон менен келип атканчы, ошондон кийин анан элдер жакшы келе башташты да. Ага чейин көбүнчө силер мынтип аткан турат, тиги профессор айтпадыбы, анан 2 жылдан өлө турбайбыз, биз өлгүбүз келбейт деп аябай кыйынчылыктар болду. Медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги болуп калды. Транспорт жетишпей, райондогулар жардам берип атышты.